Силер бала менен урушуп кеткен экенсиздер, мен түшүндүрүп коеюн дедим да. Анан айткым келет, эже сиз эмне продюсерсиз дейт. Бүгүнкү кече айымдарга арналган үчүн биз айымдардын көңүлүн алууга абдан аракет кылып атабыз. Анан ар бир кызга өзүнчө мындай бир послание бар десек болот. Бизде курбуларыбыз дагы бар. Алар ар бир айымга ушундай бетке коюучу маскалар, андан сырткары ушундай болгон бижутериялар. Бул нерселерди эмне кылып атабыз? Бизде айымдар күнүмдүк жашоодо башкалар үчүн эле кам көрүп өздөрүн унутуп калат да. Ошондуктан биз айымдарга бүгүн эч нерсени, эч кимди ойлобогула, биз силерге кам көрөбүз деген мааниде залды ушундай кылып жасап атабыз. Бул иш-чарага Бишкектен келдим. Атай күтүп атам да, өзгөчөлүкчү кандай болот экен, айрыкча бул айымдар, кыздар, атайын кыздар үчүн, аял заты үчүн деп уккандыктан ошо келдим. Мен Ошто жашабайм да, көбүнчө эле Бишкекте жашайм. Анан мен Ошто ушундай мындай стендап болуп атканын угуп бир аз таң калдым десем болот да. Анан чын эме бул нерсе сонун нерсе деп эсептейм. Анан канчалык биз көп көрсөк, биз ошончолук мындай терең темаларда, биз үчүн маанилүү темаларда күлө билсек, ошол нерсени талкуулай билсек, ошол өнүгүү болот деп терең ишенем. Мага мындай сезимдерин билдирип жүргөн балдарда башкача да. Мурда мисалы үчүн мен сени сүйөм, мен сен үчүн айдалып берейин депчи, хотя бы сөз менен обещать этсе, азыр эмне деп калышат? Сен менен кредит алыш жеңилирээк дейт да. Биздин команда айымдардан турат, жалаң. Анан командабызда көп улуттуу десек болот. Бизде Диана айым бар, орус, татар улутунан. Андан кийин Инабатхон, өзбек улутунан болот. Анан Мубина. Бүгүн ушул айымдар менен биргеликте залды күлдүрүп чыргайбыз. Айымдар өздөрү толук ачыла албай калат да. Ошондуктан бүгүн айымдардын стендабы болуп атат. Анан көпчүлүгү баандай тамаша, кудул, юмор дегенде мындай эркек балдарды элестете берет экен да. Мисалы үчүн сахнада бир гана эркектер күлдүрүш керек, алар КВНге чыгыш керек, кудул болуш керек деп. Анан биз ошол нерсени дагы жоёлу деген максатты койдук. Негизи айымдардын да колунан бул сферада коркпостон, тайманбастан өздөрүн сынап көрсө болот деген. Оштогу аялдар стендабы бул жөн гана юмор эмес. Ал аялдар өз ойлорун, тажрыйбасын жана сезимдерин коопсуз жана ачык айта алган диалог аянтчасына айланды. Аялдар сахнадан эркин сүйлөгөндө коом угууга үйрөнөт. Угуу бул коомдук ынтымактын, ишенимдин жана биримдиктин негизи.